Assalamu alaikum, урматтуу Десин ТВ YouTube каналынын көрөрманы. Москвадагы Бодрос деген мончодон ысык пардагыдай салам. Эми блогер болгондуктан мончодо иштейбизби, башкада иштейбизби, саясатта эмне болуп жаткандыгына кызыгып турабыз. Кечээ бир маанилүү маалыматты угуп калдым. Ошону мен сиздерге айтып коеюн деп чечтим. Биздин кыргыздарга, кыргыздын жарандарына келип иштеген мигранттарга бир нерсе чоң тоскоолдук жаратып жатыптыр. Баягы Кыргызда макал бар го, жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деген. Биздин кыргыздын паспортторун көп эле Казан вокзалынан сатып алууга болот. Мен канчага сатып ала тургандыгын билбеймин. Айтор көп эле башка улуттагылар, айрыкча тажик улутундагылар көп сатып алышып, Кыргызстанданмын деп ар кандай иштерге кирип жүрүшөт. Кече күнү мага Сокулуктан Адыл деген жигит массажга келип калды. Анан сүйлөшүп калдык. Кайсы жерде иштейсиң десем, Вальберисте дейт. Ишим жакшы байке, 100 миңден ашык алам дейт. Мындай шашпай эле товар чогултуу, эми мындай карапайым айылдан келген мигранттар үчүн 100 миңден ашык акча алуу бул абдан жакшы да. 200 андан көп акча кылгандар деле бар дейт. Мен өзү угуп жүрдүм эле. Бул жерде Подольскийде, анан дагы кайсы бир жерде 2 чоң склад бар, Вальберис. Ошол жерде товар чогултуу иштешет экен. Анан акыркы кездери аябай ушул кыргыз жарандарына көп арыз дооматтар болуп, кыргыздарды албай калды дейт. Негизинен ал кыргыздар эмес, ошол кыргыздардын паспорту менен келип иштеп жүрүшүп, кыргыз жарандарын жаманатты кылып коюшуптур да. Бүт эле жерде мына Казанский вокзалда сатат, башка жактарда объявленияларда кыргыздын паспорту сатылат деп турат да. Эми ошол мен биздин бийлик төбөлдөрүнө, посольствого, миграция кызматтарына, жана атайын миграция кызматтары деп ушул жерде Москвада айлык алып олчоюп отурушат да. Ошолор Татьяна Бакальчук сыяктуу, ошол Татьяна Бакальчуктун өзү менен эле сүйлөшүп, барып, визит кылып, биздин Кыргызстандын жаранымын деген адамдар миграциялык кызмат же болбосо посольство аркылуу кандайдыр бир текшерүүдөн өтүп туруп келсин деп сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек да. Азыр кыргыздар иштебей калыптыр. Эми жакшы иш да. 100 миңден акча алып атсаң, ошону сүйлөшүш керек. Ошол жерден бул чын эле биздин жаран, ушул жаранды ишке алууңузга болот деген бир кандайдыр бир кагаз аркылуу болуп, анан азыркы токтотуп койгон кыргыздардын жарандары кирбесин деп койгон алардын токтомун жокко чыгарып, давай биздин жарандарды алыңыздар, бирок биздин текшерүү аркылуу, биздин печатыбыз аркылуу алыңыздар деп кандайдыр бир балким видео связь аркылуу эме кылышабы, же кагаздар менен тууралап береби, мына адам барат, ушундай биздин Кыргызстандын чын эле жараны деген. Мына ошондой жасалма паспорттун айынан көптөгөн биздин мекендештерибиз келип азыр Вальбериске кире албай жатышат. Урматтуу биздин балким жогорку бийликтегилер, балким ушул жердегилер, кимиңиздер угуп калсаңыздар ушул нерсени көтөрөлү. Мен бул нерсени кайра көтөрөм. Мүмкүнчүлүк болсо посольствого барып, керек болсо Бакальчугуна кирип дагы сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болуп калаттыр. Мен азыр күндө иштеп, мына жаңы эле кирип, бияка мурда охрана делем, өзүңүздөр билесиздер. Азыр кичине адаптация болбой, ары бери чыга албай атам да. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калганда мен өзүм жүгүрүп, өзүм бул нерсеге дагы салымымды кошот элем. Азырынча болсо биздин салым ушул. Урматтуу консулстводагылар, урматтуу миграция кызматындагылар, ошол Вальберис жетекчилиги менен сүйлөшүңүздөр, биздин жарандарга кайра ошол Вальберис ишканасында иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп бериңиздер. Ар бир мыйзам бузуучулуктун, ар бир кыргыз жаранына тиешелүү кандайдыр бир Орусиянын жарандарынын, Орусиянын мыйзамдарынын артында кыргыздын bir taqdırı, bir үй бүлөнүн taqdırı, bir migranттын taqdırı, мекенибиздин taqdırı турат. Ошондуктан кайдыгер болбой, урматтуу тийиштүү жетекчиликтер, бул нерсени сөзсүз айтыңыздар, урматтуу көрөрмандар. Таратып коюңуздар, Facebook'tan болобу, башка жактан болобу, ошол чоңдорго жетсин. Саламатта туруңуздар, баарыңыздарга чың ден соолук каалайм. Бодрос мончосуна келип эс алып кетиңиздер. Айта кетчү нерсе, бул эркектердин мончосу. Мындай аял кишилерге азырынча мүмкүнчүлүк жок. Келип сөзсүз Вучетича 12 корпус 4 Тимирязева же болбосо Динамо метросунан 319 автобус чыгат. Ошол жерге келсеңиздер, ушул жерде саясаттан сүйлөшүп коюп, массажды кылабыз. Саламатта туруңуздар.